Жусуп Миңбашы Маргалан акими болгондо. Бийликте Шералы хан. 1843 жыл. Жусуп Миңбашы 45 жашта. Түлкүлөр бирге чыгышты жолго жортуулга. Коконду көздөй кол топтоп алып толтура. Максаты жортуул Жусупка каршы белгилүү шашылды. Жусуп Шахрихандын оозуна төктүрбөй канды Миңбашы элчи жиберет, сурана тышады жакпагын тозок отуна. Акпейил Жусуп ачпады согуш тозогун. Сүйлөшүү менен чечели иштин бошоңун. Дооматын укту сүйлөшүү жүрдү арада. Мусулман кул бийликке кыпчак кошоорун. Тирешүү көпкө созулуп бүтпөй чатагы Миңбашы Жусуп курманы болду бошоңдун. Ыксыздык кылып Шералы барды кошулуп. Токтолбой оюн ортого салды озунуп. Ооматы хандын кетерин билбей Шералы сөзүнө шады алданып калды олтуруп. Маслиет кылып Жусуп кайтса болбойбу, экөөсү бирге калганда оюн толтуруп. Ордуда азыр турушат жалаң кыргыздар. Миңбашы кылып шадыны коюу дурус ал. Ишке ашып талап алданып барды Шералы. Мусулман кул кыпчак акими болду анжыян. Миңбашы Жусуп четтелип ордо ишинен акими кылып шайланды көрүктүү Маргалаң. Түлкүнү эки жанына алып Шералы жалгызды каптап баруучу келди убагы. Биримдик үчүн баш ийген Жусуп Баатырдын ошентип эми Маргалан болду турагы. Басса да турса оюнан кетпей Шералы баш ийбей эми башкарат кантип буларды. Ындыны өчүп ылдыйлап башы барганы. Кооптону күчөп чыгат го эми далдалы. Деп ойлоп Жусуп кыжаалат болду кыжаалат. Сыздады далы жүрөктүн тушу бармагы. Шералы неге чечимди мындай чыгарды? Ылдыйлап барып түшөт да кыргыз салмагы. Деп ойлоп Жусуп тиледи бакыт баарына. Жазганын көрөт Алланын берген багында. Бошотуп ордун Миңбашы чинин чечпестен аттанып кетти Маргалаң көркөм шаарына. Маргалаң шаары аймагы болгон Фаргана шаар эле анда оронгон гүлгө татына. Язаван, Кува, Кадам жай жана Шахимардан, Хайдаркан кирчүү шахарлар анан Риштан, Сарайы аким шаарына жакын Маргалаң ярмазар болчу оронгон гүлгө бак жалаң. Башкаруу жагы жалпыга болгон белгилүү иштери Жусуп ырааттуу эле баштатан. Толгонай дагы жардамдаш болуп эрине жайгарчу ишти калтырбай бирин бериле. Жетимдер жесир үйүлүп ага келишчү энеси болуп баарыга жалпы сезиле. Окутуп балдар кам көрүп жатчу калкына Толгонай кыргыз аким деп атап жеринде. Кайрадан Жусуп оңдотуп калаа турмушун, жандантып жатты токтогон иштин турушун, курулуш ишин колго алып жаткан Жусупка ыраазы болуп, калкычы бараттымызын. Тың чыкма адам тың болот, бардык ишинде абыдан эле көтөрдү шаардын жылдызын. Өзгөчө жетим жесирге арнап жардамын, бөлдүртүп турчу казына мүлктүн калганын, кабылдап баарын муңуна көңүл бурчеле, карыны картаң калтырбай тыңын ардагын. Салгандар собол жардамын алып турчу эле, кетирбей текке акимге кирип барганын. Шералы хан да Жусупка улам кайрылып, кеңешин сурап чакырып турат зарыгып. Мамиле таттуу шадыга такыр жакпады, өзүнөн өзү ичинен күйөт тарыгып. Таалайы Жусуп алыстан да көчпөдү, Шералы кайра Жусупту барды хан кылып. Келгенде Жусуп чечилет иштин жагдайы. Жок болсо Жусуп кечеңдеп иштин бармагы. Жарыя болуп баштады эми баарыга Шералы ханга билинип Жусуп салмагы. Кутумдар кайра күйүнүп жатты күйүнүп. Жусупту кайра кылышса ордо ардагы. Миңбашы шады бушайман болду түнүндө, ызасы күчөп батпады турган үйүнө. Тазалап көзүн, Жусуптун барчу күчтөрдү чогултуу үчүн жүгүртө берди күйүгө. Койтулар бетсиз түгөнбөйт экен дүйнөдөн, кыңшылап эле барышат иттей үрөөгө. Угушуп Жусуп шаарына Бухар барганын, ойлошуп жагдай табышты кемтик залдарын. Кушбеги Бухар кабылдап Жусуп барганда ортого салды Ороtöбө талаш жагдайын. Ынтымак кылып бектикти берүү аймакка учуру келип ынтымак жолун тандаарын.
2 күн өтүп кабылдап барды эмири. Насрулла эмир Жусупту даңктуу көрүүнү чоң сыймык деди. Курсанттык басып экөөнү макул деп тапты төбөнү өздөн бөлүүнү. Оруска каршы күрөшүү жолун карашып, бир болду кечке жасашып бирге өргүүнү. Бухардан кайтып ордодо жолду баштады. Тезинен эле ханына жоопту айтканы, эмири Бухар макулдук берди соболго чечүүчү иштин ыңгайлуу болот ыкчамы. Төбөдөн тездеп чыгаруу керек армия, аскерди деп айтып ханга тынч жатып бүгүн уктады. Эртеси туруп эстеди баскан жолдорун, көңүлгө салып кандайча сарбаз болгонун, боюна тарап балкытып барды ойлору узакка баскан жолдору хандык оңдоорун. Алдыда турган максат кабыл болгондо белгилеп койду мыктылап тойду тойлоорун. Тоңдоосун эмес, жароокер болчу мүнөзү. Эстеди айлын тартылып көзгө сүрөтү. Эсенбай датка эрдикти жасап, илгери Коконго келип тапшырып кеткен сүрөөсү. Кадыры ата өткөнү ушу турбайбы деп ойлоп Жусуп белгилеп койгон түндөсү. Биринчи жолу Коконго келген чагында көчөсү Кокон бараандуу болгон дагыда күндөрүн элестеп жатты көзүнө. Башкаруу иши сиңген го Жусуп канына. Өзү үчүн эмес, өзгөгө күйүп жанганы чынында эле кыргызга болгон табылга. Кадырман Жусуп кастарлап ханын барганы, улуулук жолго чыгалган адам дарманы. Өзүмчүл эмес, өзгөчө жанган Жусуптун күнүгө күнгө көбөйүп барат салмагы. Тагдыры Жусуп элине кыргыз чырмалган ооматын көрүп башканын чыкты далдалы. Оюна түшүп атасы менен келгени, туз насип буйруп Кокондон келип келкели, бакайткан чакта жарыя кылды өзүнө арзуусун бийик жаратсын Кудай пендени. Кыргызды бийик көтөрсөм деген арзуусу, максаты дагы тилеги болгон жердеги. Жетемин деди деген тилеги ашып жолуна, кыргызды тегиз кучактап барат бооруна. Бойтогой кичи балдары өсүп чоңойсо, аларда түшөт баштаган ата жолуна. Жомогу кыргыз түгөнбөй барсын төгүлө, кыргыздар деги кабылбай аркыл ооруга. Оймолу жаздык башына жаздап жатканы, алдында бийик салынган төшөк катмары, кайрадан эле алыска кайра чакырды. Эсине түшүп Коконго келген жаш чагы, катмары кыргыз ордодо анда аз эле, жок эсе болчу, тизилет азыр сап-сабы. Түшүрүп эске эстеди ошол күндөрүн, биринчи жолу Коконго конгон түндөрүн. Токою тоосун кыргыздын таштап келгени, кыргызга кызмат кылууга өзүн үндөөрүн. Өтүмдүү Жусуп башынан баарын эскерди, кандайча келип тергенин Кокон гүлдөрүн. Урматтуу замандаштарым, бул бөлүм аяктады. Эгерде биздин видео китеп сиздерге жаккан болсо, лайк коюп, бөлүшүп, биздин каналга жазылыңыздар. Сиздер менен Жусуп Миңбашы дастан романынын автору Өмүрбүбү Бегалиева болду. Сак саламатта болуңуздар.